балага мынау окуялар, хикаялар, эл жомоктору кадимкидей таасирин берет. Бала ошол учурда ойлонот, жомоктун ичине кирет. Ушул жерде ушундай болуп калды, мындай жерде мындай болуп калды. Бул туура эмес кылды деп. Жөнөкөй оюн ойноп жаткан учурда дагы машинаны жөнөкөй оюнчук машиналарды такси кылып, такси токтобой кетип калса, токтоңуз, таксилик токтобой кетип калдыңыз. Мусулман деңиз сиз, мусулманга бул нерсе жакпайт. Туура эмес иш кылдыңыз. Мусулман андай болбош керек деп, кадимкидей ойноп жаткан учурда ушинтип ата баласына тарбия бериш керек. Мына хикая, окуялар, жомоктор кадимкидей тарбия берет. Балама жомок айтып берет элем дейт, кыздарыма, балдарыма. Арка жактагы жомоктарды айтат элем. Келем, мусулман болгондон кийин жакшы нерселерди айтып берейин эми. Өзүбүзгө туура келген, тарбия берген жомокторду өзүм токуп айтышты баштадым дейт да. Токуп айтып, күнүгө Абдулла деп ат коюп алып, Абдулланын аякка барып, бир күн ал токойду ичине киргизип, бир күн бул мечиттин ичине киргизип, айтор ар дайым бир дарыянын жанына өткөндө, дарыянын жанына дарат алып намаз окуган учурду кошот элем дейт. Балдарым кадимкидей жомоктон, бул немелерден, токума жомоктордон тарбия алып, дарыянын алдыга келгенде кадимкидей дарат алабыз деген даражага жетип калды дейт да. Ошондуктан мынау биз маани беришибиз керек бала тарбиясыга. Мынау эл жомоктору, окуя, хикаялар кадимкидей балдарыбызга тарбия берет. Телефонду эгер урматыбыздан бүтүгөн онлайн интернети менен бир бөлмөгө бар, каалаганын кыл деп камап койсоң, баланын тарбиясынын бузулушуна сен себепчи болгон болосуң. Ал эмнелерди көрөт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir аял менен bir эркек киши bir бөлмөдө, bir комнатада, bir зданияда калбагын дейт, үчүнчүңөр шайтан болот дейт. Телефонда ошол кыз сыяктуу эле нерсе болуп калды азыр. Каалаган нерсесин көрө турган болуп калды азыр. Ошондуктан алыс бол. Баланын тарбиясыга маани бер. Эгер контролдоп карабасаң, колдонсун макул. Сенин жаныңда, апасынын жанында контрол менен колдонсун. Өз башынча болбосун.